Байыркы кара байыр коңшулаш Ферганада өстүрүлө баштады. Кыргыздын аттан кийин жат. Атта арка тоодой медер деген ылакап сөзүнүн ар жагында атка теңдеп алчу улуу ойдун учугу жатпайбы. Кыргыз жылкысынын сырткы келбети сулуу эмес, ал күчтүүлүгү ачка токко чыдамдуулугу менен айырмаланат. Бир канча күн тамаксыз жашай алат. 75-106 чакырымды орто эсеп менен 8,5-16 саатта басып өтөт. Ал бардык климатка чыдап, мингиш жана жүк ташыгыч аттын кызматын аткарат. Манас Батырдын акуласы Манас төрөлгөн күнү кара жалдуу кула бээден туулат да өмүр бою Манаска кызмат кылат. Чоң казатта акула окко учары менен Манастын шаштысы кетип, шайы ойт. Алмамбет окко учканда сөөгүн саралас тулпарына жүктөп койсо, ал бир нече күнү суу ичпей, чөп чалбай жүрүп отуруп, Алмамбеттин сөөгүн аман эсен таласка жеткизет. Ушул аталган байыркы кара байыр тукуму коңшулаш Өзбекстандын Фергана шаарында өстүрүлүп жатыптыр. Фергана өрөөндө тез элтен атагы далайга кеткен кара байыр тулпары тукумуна кирген асыл тукум жылкылардын фермасы азыркы 2 жылдан бери иштеп баштады. Фергана шаарында 2,5 гектар жерге бардык шарты бар заманбап атканаларды куруп, ал жерде кара байырдын тукумун көбөйтүп, таптап бага башташыптыр. Бул тулпардын тукумун Өзбекстандын кыргыздар жашаган Жизак районунан алып келинген дейт. 20 жылкыдан 2 жылдын ичинде 30 кулун алынып, тез эле мингенге жарап жетип калган. Ферманын башчысы Аскарали Узакчанов айткандай, кара байыр жылкысынын буттары ичке жана узун, туяктары жана соорусу чоң болуп, күчтүүлүгү, чарчабастыгы, күлүктүгү жана көркөмдүүлүгү менен айырмаланат. Жумалап суу ичпесе, жем жебесе да чыдамдуу болот. Кара байыр деген аталыштын мааниси кара, чоң, күчтүү, ал эми байыр төөнүн чыдамдуулугундай байымдуу дегенди билдирет дейт Узакчанов. Азыркы учурда толук кандуу кара байыр тулпарын алуу үчүн алардын канын эң алдыңкы сыналган методдорду колдонуу менен тазартып жатабыз. Эзелки атактуу дулдул жылкынын асыл тукумдуулугун 70%га калыбына келип калды деп кошумчалайт ферма башчысы. Фермада суктанарлык шарттар түзүлгөн. Жылкыларды машыктыруучу манеждер кварц менен дезинфекцияланып турат. Манеждерде 1 жашка чыга элек жаш жылкылар гана машыктырылат экен. Улукбай Амирова, Салам медиасы.